Кудайдын чакырыгы 14-октябрь. Сенин рухуңдан качып кайда барам? Сенин жүзүңдөн кайда качам? О, бул эмне деген толкундар? Шамалдын күчү болуп көрбөгөндөй. Мындайды ал эч качан көрбөгөн. Ал капитан болгонуна эле канча жыл болду? Капитан болгонго чейин канча жыл деңизде жүрөт? Зыңкыйып өз ордуна туруп алып, ал өз кемесин багыттап баратат. Мүнөзү оор басырыктуу, өтө курч, сезимтал. Ошол эле убакта анча-мынча нерселер сыртынан эле өтүп кеткендей сезилген капитан. Бүгүн баары башкача. Толкундар басып эле жутуп алсам дегенсип жулкунат. Баары жардамга келишти, баары аракет кылып жатышты. Кеме жеңилирээк болсун деп көп нерселерди ыргытып салууга аргасыз болушту. Баса, токтосоңор. Баары жардамга келген жок. Баягы бир кызыктай, бирөөдөн качкансыган адам бар эмес беле? Ал кайда? Ал кеменин эң ылдый жагында уктап жатат, дешти да, дароо барып ойготуп келишти. Эй, бул жакта эмне болуп жатканын көрүп жатасыңбы? Өз кудайыңа сыйын, баарыбыз бул жакта кудайлап жатабыз, дешти. Бул Жунус. Ал Кудайдын жүзүнөн качып бараткан. Кудай жиберген жака барбай, башка жака качып бараткан. Мүмкүн болушунча көрүнбөй жатып алайын деген го. Бирок Кудайдын жүзүнөн жашынып калуу мүмкүн эмес. Керек болсо, ошол толкундун баары так ушу Жунустун айынан болуп жатпайбы? Кудайдын жүзүнөн эч жака качып кутула албайбыз. Жердин түбүндө да, асманга канат байлап учуп кетсек да, эң караңгы бөлмөгө кирип алсак да, Кудай көрөт. Кудай көрбөйт деп, ага жакпаган нерселерди да кылгандан корколу.